Чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Биринчи маселе үлүш жер боюнча. 90 жылдары үлүш жерлер берилген, бир адамга адам башына, мисалы, кээ бир айылдарда 3 гана сотиктен. Ошол адам үй бүлө күтүп, анан 5 балалы болду, аялын кошкондо 7 адам, бирок үлүш жери 3 сотик бойдон калды. Бөлө келгенде 1 сотикка да жетпей жан башыначы. Эми азыр мен жолун таппайм, жолун билбейм, бирок бир ойлонуп көрбөйлүбү, кандай кылып жетсек болот ошону. Биринчи маселе ушул болуп атат. Экинчиси мына Ысык көлдө Түп районунда Караколго кетип аткан жерде бир 5 айыл бар. Михайловка, Ысык көл, Тогузбулак, Ынтымак жана Сары Булуң деген. Ошол жерлерде бир 40 километр жол бар. Жылда 1 километрден басып отурса 40 жылда бүтө турган нерсе, буягын бүткүчөктү буяга кайра жыртылып калып атат. Ошон үчүн бир сунуш. Жанагы айлантып Ысык көлдү жол кырып атпайбызбы? Ушул айылдар менен өткөзбөйлүбү? Бир аз узагыраак болот, бирок айылдардын гүлдөп өнүгүшүнө себеп болот. Айылдар тупиктен чыгат. Туристтер үчүн да жакшы болмок. Жана түз эле асфальтты өтүп кетпей, ушул жака бурсак, эки маселе бир чечилмек да. Ушуну айткым келип атат. Анан Таласта Бакыян деген айыл бар. Өткөндө шайлоочулар менен жолуксак, бир жөнөкөй эле нерсени айтты. Сууну ичкенге тыюу салып коюптур. Анан анализге алып кетиптир. Ал жакта радиация бар деп. Комиссион анализ дагы деле чыга элек экен. Же ак же көк деп коюш керек да. Же ичиш керек, же ичпеш керек. Ушуну бир протоколдук тапшырма дейбизби, иши кылып тездетсинчи, жок деген анализин жөнөтсүн. Ушуга деле көп акылдын кереги жок го дейм. Болгону бир убакыт сыйлап коюш керек. Анан дагы бир маселе, өткөндө бир айттым эле. Региондорду тупиктен чыгармайсан өнүкпөйбүз, канча дотация берсең деле. Ошого мына көрүп атасыздар, Казакстан жолду жаап атат, Россиядагы акыбал тигиндей болуп атат. Биз мүмкүн болушунча тышка жолдорду ачышыбыз керек. Мына Каракулжа, Алайкуу өзгөн жолу бар. Ошол аркылуу бир аз нар жакка чыга турган болсоң, Кытайга жол ачылат. Дагы бир канал ачылмак. Анын Фергана өрөөнүнө Кытайдан эң жакын жол ошо болмок. Болгон 150 километр. Ушуну бир терең ойлонбойлубу? Баягындай көп гранттарды, кредиттерди алып атабыз, бюджетти колдоо деп. Алар баягы кумга сиңген суудай жок болуп кетип атат. Андан көрө ушундай бир чоң долбоорлор калса, биз деле колдоп берели макул. Негизи мен кредитке каршы элем, бирок колдон келбесе ошондой бир конкреттүү иштерге кылсак, кайта турган. Инвестициялык долбоор болмок да. Ошо Алайкуу аркылуу Кытайга жол ачсак деген маселени айтып атам. Анан өткөндө Таласка барсак, жергиликтүү ишкерлер айтып атат. Мына ККМден башталып, проблема башталды дейт. Не себептен дегенде, жанагы баняларга, мончолорго, общепиттерге 8% кен ККМ үчүн с продажи деп атат. Биз 7 ай иштебейбиз, болгону 5 ай сезон дейт. 7 ай эптеп, септеп, жумуш орун кармаш үчүн гана иштей беребиз дейт. Чыгаш алып иштейбиз дейт. А шаарда башка акыбал. Ошон үчүн шаар менен региондорго эки башка ставка кылбасак болбойт. Региондордо каражат жок. Капиталдын 80-90% менимче Бишкекте болсо керек. Анан региондордогу бизнестерди жаап алсак, жумуш орундары кыскарып, дагы акыбал оорулап кетпесин. Чоң рахмат.